Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу журналисттер. Бүгүн мен сиздердин алдыңыздарда бир отчет берип коеюн деп чыктым атайы. Себеби дегенде өзүңүздөр жакшы билесиздер, колубузда ар түрдүү сөздөр бар. Көп иштеген сайын көп сөздөр чыга берет экен. Ошол көптү биз ар дайым айтып келебиз, ар түрдүү суммаларды возмещение боюнча. Ошолор кантип возмещение болуп атат, каяка которулуп атат, канча акча чогулуп атат деген ушул темаларды менен тегерегинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча баягы жашыруун эмес гана маалыматтарды бере алабыз, калган жашыруу маалыматтарды бере албайбыз. Урматтуу коллегалар, отчет берип коеюн дегенин себеби тынчтангылачы. Кому не сидится, выйдите отсюда. Обязательно, что мне говорит об этом. Урматтуу коллегалар, отчет бериштин негизги маселеси эмне үчүн дегенде өзүңүздөр билесиздер, мен дагы ошол Акыл Өсөнбековичке окшоп отчет берүүгө үлгүрбөй калбайын деп отчет берип коеюн деп атамын. Ошол үчүн ушуну сиздерге жеткизип коеюн деп. 2020 жылдын октябрынан азыркы мезгилге чейинки Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин зыяндын ордун толтуруулар боюнча маалыматы. Урматтуу коллегалар, мен цифраларды айтамын, что кийин адаштырып албасаңыздар, урматтуу журналисттер. Себеби дегенде журналисттер кээде ушундай болуп атат да, цифраларды айтсаң, бир цифраны башка цифрага алмаштырышы менен анан жанагы туура эмес маалымат берип коюшат да. Ошондуктан так айтам, шашпай. Цифраларды алмаштырып албаңыздар. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ушул 2020 жылдын октябрынан баштап бүгүнкү күнгө чейин бардыгы болуп 168 миллиард 287 миллион 49 миң 184 сом өлчөмүндөгү акча каражатын кайтарды. Бул бүгүнкү курс боюнча доллар менен 1 миллиард 945 миллион 515 миң 19 доллар акш долларынан ашык болот экен. Демек, дагы бир жолу айтайын, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кайтарган акчалары бардыгы 168 миллиард 287 миллион деп коеюнчу, сомдорун айтпайын. 1 миллиард 945 миллион доллар болуптур. Булардын арасынан акчалай түрүндө 37 миллиард 776 миллион сом. Мен кыскаларын айтпай эле коеюн, себеби сөз көбөйүп кетет экен. Акчалай түрүндө 37 миллиард 776 миллион сом болуптур. Бул деген 436 миллион 725 миң акш доллар болот экен. Мүлк түрүндө 130 миллиард 510 миллион сом болот экен. Доллар түрүндө 1 миллиард 508 миллион доллар акча болот экен. Кылмыш иштерин жана мүлктү ишке ашыруу алкаганда төмөнкүлөр күтүлүүдө. То есть биз мына ушул декабрь айынын аягына чейин дагы кошумча 40 миллиард 893 миллион сомдук жумушту аткарып бүтөбүз деген оюбуз бар. Булар азыр кылмыш ишин алкаганда каралып жана бүтүп аткан жумуштар. Бул 472 миллион 755 миң доллар болот. Демек, мен жыйынтыктаймын. 2020 жылдын октябрь айынан азыркы декабрь айынын аягына чейин, 2024-түн декабрь айынын аягына чейин 209 миллиард сом акча жиналган. 209 миллиард. Бул 2 миллиард 400 миллион доллар акча болот экен. Так, 2 миллиард 400 миллион доллар акча болот экен. Эми ушул акчалардын кайсыл акчасы каяка кеткендиги боюнча мен сиздерге маалымат берип коеюн. Зыяндын ордун толтурулган каражаттар боюнча акчалай түрүндөгү 37 миллиард 776 миллион сомду каяка кеткендиги. Республикалык бюджетке 3 миллиард 352 миллион акча кетти. Мен мындай суммалардын сомдорун айтпай атам, акыркыларын. Мамлекеттик бажы кызматына бажылык бузуулар боюнча 395 миллион 503 миң акча каражатын котордук.
мамлекеттик салык кызматына салык жашыруу боюнча 4 миллиард 394 миллион доллар сом акча котордук. Доллар эмес, сом. Турукташтыруу фондуна, став фондго 16 миллиард 952 миллион сом котордук. Стадион курууга, конкретно мына стадион, жаңы стадионду билесиздер. Ошо жаңы стадионго дагы ушул биздин толукталган акчалардан которулду. Ал жерге которулган акча 12 миллиард 681 миллион сом. То есть УКМК өзүнүн жанагы топтолгон акчаларынан өз билемдик менен бир дагы сом акчаны биз иштеткен жокпуз жана иштете албайбыз мыйзам боюнча. Ошол акчалардын баардыгы бизге депозитке түшкөн акчалардын баардыгы мына ушинтип бөлүнүп мамлекетке кетет. Андан кийин мамлекет уже бажы кызматы, салык кызматы, республикалык бюджет, став фонд булардын баардыгы анан өздөрү ошол жерде иштетишет. То есть аларга дальше уже биз отчет бербейбиз. Ошолорго чейин акчаны жеткизип бердик, калганын алар өздөрү иштетишет. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги азыркы күндө ачык аукциондор аркылуу 8 миллиард 963 миллион сомдук акча каражатын мүлк түрүндө ишке ашырды. То есть биз, урматтуу коллегалар, муну дагы ачык айтып коюшум керек. 1100 бардыгы болуп 1174 объектини биз кайтардык мамлекетке, мамлекеттик мүлккө кайтардык. На общую сумму 130 миллиард 510 миллион сомго. Анын сатылганы, бүгүнкү күндө сатылганы 44 объект сатылды, 8 миллиард 963 миллион сомго. Мамлекетке берилген объектилер 184 объекти мамлекетке өткүзүп бердик. Бул эмне деген объектилер? Бул объектилер эми жазылган. Бул объектилер пансионаттар, стадиондор, балдар лагерлери, мектептер, бала бакчалар, заводдор, соода аянтчалары, жер тилкелери болуп кайтарылган. Ошону 184 объектини 47 миллиард сомдук объектини биз мамлекетке кайтарып бердик. Бүгүнкү күндө 945 объект калды. Ченем менен 75 миллиард сомдук объект калды. Бул бүгүнкү күндө жанагы мүлк агенттиги тарабынан сатылып атат. Дагы бир жолу айтайын, биз кайтарып берген объектлердин баардыгы 100% мүлк агенттиги тарабынан аукционго коюп сатылат. Анын сатылышына, баасына, кимге сатылышына биздин эч кандай тиешебиз жок. Аны ошол мамлекеттик орган карап турат. Так. Дагы. Ушулардын арасынан эми мен общий маалыматты бердим да силерге, канча акча түшкөн, канча акча каяка бөлүнгөн, ошол боюнча маалыматтарды бердим. Эми ушулардын арасынан резонанстуу болгон бир нече коррупциялык кылмыштар боюнча маалымат берип коеюн. Биринчи, 2021 жылы Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты, мурдагы депутаты Кубанычбек Жумалиев мамлекеттик кирешесине 1 миллиард сом, 11 миллион 976 АКШ долларын акчалай жана мүлк ретинде төлөгөн. Кубанычбек Жумалиев 1 миллиард сом төлөдү. Дагы айтайын эми. Экинчиси, бул мүлк жөнүндө жана башкалар анын ошол акчанын 45 миллион сомун накталай төлөдү. 955 миллион сомго бааланган таш көмүр шаарындагы цемент заводун мамлекетке өткөрүп берген. Так. Экинчи, ошо резонанстуу кылмыштар боюнча. Экинчи, 2022 жылы Кыргыз Республикасы финанс министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адилет Кубанычбек мамлекеттин казынасына 51 миллион 276 миң сом накталай акча каражатын төктү. Аны билесиңер, ошол бажы кызматынын төрагасы болуп турган маалда кармалган. Ошол үчүн төгүп силер айтып атпайсыңар, отуруп эле чыгып кетип атат деп. Жок, отуруп жөн чыкпайт. Эгер кимдир бирөө ошол биздин улуттук коопсуздук мамлекетине кармалган болсо, сөзсүз түрдө
сөзсүз түрдө өзүнүн жазасын алып анан чыгат. Жөнөн-жөнү отургузуп кайра чыгарып бере турган оюнчу эмес. 500 соода түйүндөрүн камтыган 209 гектар аянтындагы Баткен базары Шадиевдики болчу. Ал дагы мамлекеттин балансына өткүзүлдү. 551 миллион 999 миң сомдук. То есть Баткен базары толук койдо мамлекетке өтүп, азыр мамлекетке карамаганда. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Нурлан Макеев мыйзамсыз менчиктештирген базар баасына 4 миллиард сомдук баягы Чүй облусундагы Кемин районунда 353 гектар жерлери мамлекеттик менчикке кайтарылды. Салыктык башкаруу жана статистикалык тутумдарды модернизациялоо боюнча Дүйнөлүк банктын долбоорун боюнча сатып алуулар жүргүзүүдө коррупциялык фактылары боюнча Кыргыз Республикасы Финанс министрлигине караштуу мамлекеттик салык комитетинин төрагасынын орун басары Дубанаев Адилет Садырбекович кармалган. Ал бүгүнкү күндө ички аудит кызматын өткөргөн аудиттик текшерүүсүнүн жана Соода өнөр жай палатасынын экспертизасынын натыйжасында долбоордун баасын ашыкча көтөрүү жүзүндө 1 миллион 267 миң АКШ долларын зыян алып калган жана ошол толук койдон мамлекетке кайтарылып төлөндү. Акциз маркалары боюнча мен отдельно айтамын. Акциз маркалары боюнча налоговыйлардын кылмыштары боюнча бул чоң резонанстуу кылмыш болду. Мындай чоң кылмыш ачылган эмес. Мен муну отдельно айтып кетейин. Кылмыш иши алкагында Чыныбай Турсунбековдун үй бүлөсүнө таандык болгон Капитал банк банкы акционердик ачык коому 100% үлүш мамлекетке өткөрүлдү. Баасы 2 миллиард 40 миллион сомду түздү. Андан сырткары Чыныбай Турсунбековдун ээлеп алган жанагы арак заводу. Арак заводу дагы толук бойдон мамлекетке өткөрүлдү. Бишкек ликер водочный завод деп коет элек го. Ошол дагы өткөрүлдү. Андан сырткары Чыныбай Турсунбековдун аялы кайсыл бир мошенниктер менен байланышып, аны билесиздер. Анан ошонун негизинде булар ушул мени биздин кылмыштын алкагын ушундай иш кылды. Мени вот улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасын взятка менен кармайбыз деп мага 5 миллион доллар даярдашкан. 5 миллион доллар даярдашып, анан ушуну Ташиевке беребиз деп даярдашкан. Бул жерде чет элдик дагы бир-эки башка кызматтарда катышкан да. Бирок биздин балдардын кыраакылыгынын негизинде ошол мошенниктер да кармалды. Бардыгы 5 миллион долларын дагы алдык. И мамлекетке өткүзүп койдук. Так. Алар наверное билбейт окшойт ушу. Ташиев эч кимден эч кандай бир сомдагы акча взятка албастыгын. Бул аларга сабак болду да. Мына ошентип Чыныбай Турсунбековдун аялына үй бүлөсүнө таандык Капитал банкы өттү мамлекетке. Капитал банкты билесиздер, мурдагы Максимдин банкы болчу. Булар туура эмес ошол маалда Атамбаев маалында приватизация кылып сатып алдык кылышкан, бирок ошо види приватизация алып коюшкан Максимдин банкын. Ошону кайра мамлекетке кайтардык. Бул деген баягы Бакиевдер кеткенден кийин бул банк мамлекетке өтүш керек эле. Бирок булар өткүзбөстөн өздөрүнө өткүзүп алган да. Мына кыскасын айткандачы, ошону мамлекетке кайтардык. Дагы айтайын, Бишкек ликер водочный кайтардык. Анан 5 миллион доллар акчасын дагы мошенниктер аркылуу акчасын анан дагы мамлекетке өткөздүк. Баткен облусунда мыйзамсыз жеке менчик өткөрүлгөн базар баасы 6 миллиард сомдон ашык турган жалпы аянты 138 гектар 64 жер участкалары түзгөн жер тилкелери мамлекеттик балансына кайтарылды. Бул да резонанстуу кылмыштарга тиешелүү болот. Үчүнчү жактар мыйзамсыз менчиктештирген 5 миллиард сомдон ашык 60 миллион долларлык ашык бааланган жеке ишкер Полишев таандык болгон Железобетон акционер ачык коомдук мамлекеттик мүлккө кайтарылды. Бул дагы тергөөдөн кийин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жураев дейт. Жураев атын билбейт экен, СМ деп турат. Тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилген кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөр менен Кызыл Кыя машина куруу заводунун балансына өткөрүлдү. Заводдун чектеш жалпы аймагы 22 гектар. Кантип болжолдуу бааланган баасы 4 миллиард сомдук мүлк өткөрүлгөн. Бул бир нече резонанстуу кылмыштар боюнча
Мен орысчасын айтпай, кыргызчасын айтайын, кетти булар. Так, дальше. Эми по личностям. Билесиздер, бизде уюшкан кылмыштуу топторго каршы катуу аеусуз күрөш жүрүп жатат. Жана бул аягына мына чыгып калдык десем болот. Себеби үчүн аягына чыгып калдык? Себеби азыр бүгүнкү күндө мамлекетибизде уюшкан кылмыштуу топ деген уже формировка жоголду. Алар жок. Мындай жеке анча кылмышкерлер бар. Эми кылмыштар бар жерде болуп турат, алар бар, аларда милиция тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Ошол уюшкан кылмыштуу топту кантип жок кылыш керек болгон биз үчүн? Эң негизгиси булардын финансылык булактарын биз жок кылышыбыз керек эле. Бүгүнкү күн ушуга чейин уюшкан кылмыштуу топ Кыргызстанда өтө байып кеткен. Кыргызстандагы эң бай адамдардын ичине уюшкан кылмыштуу топтун лидерлери кирген. То есть алар кандай болсо да чиновниктер да сатып ала беришкен, бизнеси да жасай беришкен, бүт баардык нерселерди жасаганга колдору узун болгон. Мына ошол уюшкан кылмыштуу топтон уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү багыты боюнча мамлекеттик кирешесине бардыгы болуп 50 миллиард сом алынды. 50 миллиард сом уюшкан кылмыштуу топтун эсебинен алынды. Булар кимдер? Бул Камчыбек Асанбекке карата, Досонов, аты ким эле? Кадыр Досоновго карата, Эркин Мамбеталиевге карата, Чыңгыз Жумагуловго карата, ушулар боюнча топтолгон каражат 50 миллиард сом болду. Бул жерде мүлктөр бар, накталай акчалары бар. Мүлктөрдүн бардыгы мындай жакшы мүлктөр, алар сатылып атат. Народнойлар, глобустар бар, пансионаттары бар. Уже 2-3 пансионат уже сатылып кетти. Так, чоң спортивныйдын баягы курулуштары бар, жана башкалары бар. Ошолордун бардыгын алдык. Бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуулук топ Кыргызстанда жок. Жана алардын бардык финансылык тамырларын кыркып бүттүк. Эгер бүгүнкү күндө бир бандит боло турган болсо, ал көчөдөгү жанагы тыйым тыпыры жок, көчөдө калган бандит. Мурдагыдай беловоротничковый бандиттер жок уже болбойт. Мындан ары Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топ болбойт, эч кандай смотрящий, вор в законе, дагы деген сөздөр бар, ошолор болбойт уже. Всё. Кыргыз элибиз Кудайга шүгүр, мындан ары тынч, эсен-аман, бандиттерден коркпостон, биздин ишкерлерибиз өздөрүнүн бизнесин кылып, бардык өз иштерин жасай берет. Биз ушуга жетиштик. Мына акыркы 4 жылдагы ишибиз негизинде. Матраимов боюнча. Билесиздер, уюшкан кылмыштуу топтун дагы бир чоң маселеси бул ошол финансылык подпитка болуп, финансы жагынан алар көптөгөн жакка кирип кетишкен. Булардын финансылык кылмыштардын Матраимовдун кылмыштарынын бардыгы финансылык кылмыштар. Финансылык кылмыштардын негизинде Раим Матраимов кармалды, 2 жолу кармалган. Биринчи иретинде жана экинчи иретинде бардыгын кошкондо. Райымбек Матраимов мамлекетке 223 миллион 419 миң 615 акш долларын өткүзүп берген. Бул 18 миллиард сомдон ашык акча. Эми баягы эмесине карап, жана курсуна карап өзгөрүп турат да, 18 миллиард сомдон ашык акчаны Райым Матраимов өткүзүп берген. Сен мүлк түрүндөгү баары жазылган экен, буларды окуп отурбайын, ошол негизинен ошол 223 миллион 419 миң 615 акш доллары өткүзүп берилди. Так. Эми мына акциздик маркалар боюнча мен сиздерге подробно бир информация берип коеюн. Урматтуу журналисттер, өзүңүздөр билесиздер, акыркы 20 күндөн бери биз ушул акциздер боюнча, налогдор боюнча өтө чоң коррупциялык схеманы ачтык. Бул коррупциялык схема өтө тастыкталган, өтө мындай даярдалган. Бул жерде бир нече ошол налогду жыйноочулардын, салыкты жыйноочулардын жетекчилери катышкан жана ошолордун кызматкерлери катышкан. Булар бул кылмышты өтө мындай бекитип,
даярдап, эч ким көрбөй турган кылып, эч ким билбей турган кылып даярдашкан. Жана бул кылмыштын көлөмү өтө чоң суммада болгон. Мисалы, булар эмне кылган? Мына элде айтылып жүрбөйбү? ЭТТН деп. Электрондук товар электрондук товарно транспортная накладная. Электрондук товарно транспортная накладная дейт. Мен ушуну силерге бир 2 мүнөткө түшүндүрүп коеюн, себеби журналисттерге бул түшүнүктүү болуш керек. Эмне үчүн ЭТТН деп атышат? Булар ЭТТНди эмне кылышкан? Булар ЭТТНди ар бир товар чыкканда акциздик марка, скажем, водка да, арак чыкканда, ошо аракка акциздик марканы жабыштырат дагы, анан кийин сатканы жөнөтөт. Ошо сатканы жөнөткөндө ошол жерде ЭТТНди жазышат. То есть товар транспорт накладная электрондук. Алар эмне кылат? Ошону жазып чыгарат дагы, товар кете берет. Кете турган жагынан барып сатыла берет. А ЭТТНди возврат не деп коет эле? Возврат отклонен деп туруп, артка кайтарып алышат дагы, аны жок кылып жиберишет. Бирок товар кетти. Анын ордуна кийинки товар чыгарып дагы ошентип кете беришет. То есть бул ушундай мафиозный баягы структура болгон. Ар бир кайтарылган ЭТТНди налоговый инспектор текшерип, эмне үчүн кайтарылды, кандай болду деп акты түзүш керек эле. Бирок биз текшерип чыккандан кийин азыр дагы эле текшерип атабыз. Миллион ЭТТН кайтарылып келинген. Бирок бирөөсү дагы ошол налоговый инспекторлор тарабынан текшерилген эмес. Бирөөсү дагы. Общий оборот суммы приблизительно около 500 миллиардов сом болгон. Точнее 464 миллиардов сом болгон. Ушунча акчаны баягы көмүскө экономиканы алып чыгышканда контрабанда менен ушул налоговиктер өздөрү ушуну менен машыгышкан. Так? Бул жерде приблизительно эсептеп келгенибизде бүгүнкү күндө 30 миллиард сомго чейин налог төлөнбөй калган. Ошол контрабанданын эсебинен. Мына көп эле айтып атышпайбы, эмне үчүн налоговойдун башчысын кармады, анын орун басарларын кармады, жанагы кызматкерлерди кармады деп. Мына ушун үчүн кармаганбыз. Бүгүнкү күндө ушул иш дагы жүргүзүлүп атат. Мындан кийин дагы азыр текшерүү аудиттер коюлду. Бул дагы бир жолу айтайын, бул кылмыш өтө даярдалган, мындай профессионалдуу түрдө бекитилген кылмыш болгон. Буга мынчалык киришип таппаганыбызда бул дагы деле боло бермек. Анан кийин эң негизи биз эмне үчүн адвокатты кармадык, Алтынбекти. Так, кармаган себеби ушул кайтарылган ЭТТНдерди алар салык инспекторлору текшерип, дагы бир жолу айтайын, ар бирин текшерип, эмне үчүн кайтарылгандыгын себебин жазыш керек эле да. Булар текшербей койгон, атайлап. Себеби ар бир кайтарылган ЭТТН үчүн булар өздөрүнүн мындай коррупциялык долясын алып турушкан. Считайте, миллион ЭТТН кайтарылды. Миллион ЭТТНден бир эле доллардан алсын, миллион доллар алып коюшкан. А эгерде 10 доллардан алса, 10 миллион доллар алып коюшкан. Мына ушуну азыр казып чыгып атабыз. Кимге кетти бул акчалар? Кимдери алды бул акчаларды? Так? Ушунун баардыгын азыр казып чыгып атабыз. Жана мындан кийин дагы жанагы жоопко тартабыз. Дагы бар адамдар. Так? Кече эле мындан 2 апта мурда коюлган налоговойдун жаңы башчысы коюлду эле. Фамилиясы ким эле? Кыдыров деген коюлду эле. 2 аптанын ичинде ал киши да кайра түшүп калды. 2 аптанын ичинде, 15 күнүн ичинде ал киши кайра ушул ЭТТНдерди жашыргандыгы боюнча дагы түшүп калды. Мына аны да бүгүн кече президентке биз представление бердик. Президент азыр башка бирөөнү назначить этип атат. Аны дагы жоопко тартабыз азыр. То есть мындан ары мамлекеттин бюджетине кол салгандардын ар бирин аябастан жоопко тартабыз. Ким болсо да. Жоопкерчиликке келип иштесин, тийбейбиз. Эгерде мамлекетке зыян келтирсе, жоопко тартабыз. ЭТТН болчу негизинен ушул. Бул жерде эми перечиндер бар экен, мен перечиндерди окуй эле коеюн. Негизинен ушул. Мен силерге айта турган кабарларым ушул. Эгерде сооруңар болсо, мен жооп берүүгө даярмын. Саламатсызбы, Намчет мырза. Мен сизден сурайын дегеним мына бир күн мурун министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров кызматын тапшырды. Анан коомчулукта ушул
Акылбек Жапаровдун кызматтан кетишин, салык кызматындагы коррупция, жаңы эле сиз айтып өткөн кылмыш менен байланыштырып атышат. Ушул эки иштин байланышы барбы? Ушул боюнча өзүңүздөн тактайын дедик. Эми Акылбек Усенбековичтин жумушу боюнча мен экөө сөз айтып коеюн, себеби ал киши менен мен 3 жылдан ашык чогуу иштедим. Усенбекович өтө тажрыйбасы кең, мол, экономика боюнча өтө мындай билимдүү жигиттерден жана мамлекетибизде көптөгөн жакшы жумуштарды аткарып кетти. Так. Ал эми ал кишинин жумуштан кетиши боюнча ал президент гана чечим кабыл алат. Президент кабыл алган чечимдерин биз талкуулабайбыз. Салык кызматындагы иш боюнча суралып же болбосо бир байланыш болушу мүмкүнбү же андай эмесби? Эми бир нерсеге байланышы бар үчүн кетти да, жөн кетпеди да. Эми айтып атпайм, ал президенттин кабыл алган чечими, биз аны талкуулабайбыз. Жок, көп киши Тоо газетасы Зулфкар Сапанов. Мынча кытышайып сизде эл арасында кийинки президенттикке барат деген сөздөр болуп атат. Бунун канчалык деңгээлде чындыгы бар айтып баштаңыз. Эми бул мамлекетибизде президенттик орун бирөө эле. Так. Бүгүнкү күндө урматтуу президент Садыр Кожоевич иштеп атат. Жана ушул эгемендик алганыбыздан берки президенттердин арасынан мен ойлоймун эң мындай бир результативный удача иштеген президенттердин бири болуп атат. Так. Эки жылдан кийин боло турган президенттик шайлоого мен ойлоймун урматтуу президент Садыр Кожоевичтин барганга толук юридикалык укугу бар. Мен эч кандай президенттикке койбоймун, эч кандай президенттикке барбаймын. Мен толук ойдон Садыр Кожоевичту колдоп чыгам. Бул бир. Эми ал кишиден башка дагы кимди колдошубуз мүмкүн? Мына силер өзүңөр айткылачы, кимди колдой алабыз? Бекназаровду президент кылайлыбы? Равшан Жээнбековду президент кылайлыбы? Так, кимди президент кыласыңар дагы? Же болбосо кайрадан Атамбаевди алып келип президент кылайлыбы? Мунун баардыгын көрдүк го, мунун баардыгын өттүк. Ошондуктан орустар айтмакчы, добра не ищут. Так, жакшы иштеп атабы президентибизди мындан ары колдошубуз керек. Жана экинчи сурокко кийинки конституция боюнча Садыр Кожоевичтин юридикалык жагынан кийинки конституция менен 2 жолу президенттикке койгонго укугу бар. Так, демек 2027 жылы бир жолу 5 жылдыкка, андан кийин дагы бир 5 жылдыкка койгон укугу бар. Ушул убакыттарда биз толук бойдон президентибизди колдоп, ошол кишини колдогонго колдойбуз дейм да. Мен дагы бир жолу айтайын, мен эч кандай президентке койбойм. Республика Кыргызстан, меня зовут Аида Жумашева, я хотела вас уточнить. Вообще, Кудryshevich, на днях стало известно о том, что Кыргызстан и Таджикистан достигли соглашения по границе. Да? Не могли бы вы более подробно об этом рассказать? В частности, если был ли произведен какой-то обмен землями, да? Если да, то какой? Спасибо. Мы сейчас подробности достигших наших договоренностей с таджикской стороной не можем раскрыть, так как сейчас в данный момент как раз проходит описание. Описание мы уже закончили, мы сейчас как раз проходит юридическое оформление данных документов. В скором времени, очень надеюсь, в январе месяце мы выведем парламент, а там уже открыто будем обсуждать. Вот тогда будет точно известно, какие участки, каким образом мы разделили. Самое главное, что мы достигли консенсуса, мы нашли общий язык с таджикскими нашими коллегами, и наши проблемы, пограничные проблемы решили обоюдно, в согласии, дипломатическим путем. Это для нас очень большое достижение, так как вы сами очень хорошо знаете, что у нас были нерешенные проблемы, пограничные проблемы, в связи с этим были много конфликтов, много проблем. И я думаю, все это осталось позади. Саламатсызбы, мен атым Акылай, Ньюту телеканалынан президенттин тапшырмасы менен кызматкерлердин
Президенттин тапшырмасы менен кызматкерлердин диплому текшериле баштаган болчу. Аягына чыктуу, текшерүү иштери бүттү. Канча кызматкердин диплому жасалма экени аныкталды. Ошол эле учурда диплом жасап берген окуу жайларга, андагы жооптуу адамдарга чара көрүү жагы кандай болду? Ушуга токтоло кетсеңиз. Рахмат. Эми жасалма дипломдору боюнча өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн чаралар көрүлдү. Мен азыр статистиканы толук айтып бере албайм, канча адамды биз кармап жоопко тарттык деп. Бирок ошол эле мезгилде бул иш эч качан токтобой турган иш. Себеби дипломду бир эле жылы берип, же болбосо 10 жыл берип, 20 жыл берип токтоп калган жок. Жылда берилип атат. Жылда дипломдор берилип атат. Эгерде ушул биздин көргөн чараларыбызга дагы карабастан, дагы деле ушундай поддельный дипломдорду бере турган болсо, алар жоопко тартыла берет. Жана бул маселе, бул иш токтобойт. Бул дагы деле уланып атат. Бүгүнкү күндө деле чыгып атат. Мына жогорку кеңештен эле биз бир ушу божомол менен бир 15тен ашык адамды жумуштан алдык окшойт. Ошол жерде эле аппаратта иштеген адамдар. Көпчүлүгү дипломдору поддельный болгон, трудовой книжкалары поддельный болгон. То есть бүт өзүнүн өздүк документтерин туура эмес алышкан да. Здравствуйте, Камчибек Кадышевич, меня зовут Алтынай, я корреспондент Акипресс. Я хотела бы уточнить, это тоже касается дела о коррупции. Ранее ГКМБ ввел следственно-оперативные мероприятия в отношении действующего на тот момент заместителя министра обороны Эмиля, сейчас секундочку, фамилию вам скажу его. Осмонов, Эмиль Осмонов. Можно будет узнать подробности? Он после того, когда ГКМБ возбудил дело, он покинул эту должность, то есть вот, ушел с этой должности. Можно ли узнать? Да, я могу уже раскрыть какую-то часть этого уголовного дела, так как уже дело отправляется в суд, в скором времени судом будет принято решение. Что там было? Там было выделено со стороны бюджета, я уже точную сумму не могу назвать, где-то около миллиарда, по-моему, сомов на покупку вооружения, средств. Так? Вот они как раз и вот эту сумму начали коррупционным путем выводить, коррупционным путем фиктивные договора составлять. Так? По этому поводу сейчас 2 гражданина Сербии сидит у нас. В скором времени отправим в суд. 2 наших гражданина сидит, кыргызского гражданина. Каким-то образом был причастен данный заместитель министра Осмонов. Его сняли с работы, но он в этих уголовных делах рассматривается. Его ответственность также будем рассматривать. Я сейчас сумму как раз и не назвал, потому что после того, как судебное решение будет, точную сумму вы увидите. Болдову, Büttüvan'da. Да, пожалуйста, давайте быстро, ребята, у меня времени очень мало. Вообще, Кадышевич, орысча айтылып кетсеңіз, Эмне боюнча? Будете ли вы баллотироваться в президенты в 2027 году? И второй вопрос по Раиму Матраимову. Потому что в апреле, когда вы привезли его из Баку, тогда в сообщении спецслужбы говорилось о том, что он был связан с киллерами из азербайджанской ОПГ. Но после того, как предъявлены... Все, я понял ваш вопрос. Да. Так, уважаемые журналисты, я еще раз хотел бы ответственно заявить перед вами, в 2027 году, когда будут президентские выборы, я не буду баллотироваться. Я буду поддерживать нашего уважаемого президента Сандора Ходжаевича, так как он юридически имеет право еще 2 раза баллотироваться, то есть на 2 срока баллотироваться по новой конституции. Так? Я очень надеюсь, что наш народ также данное наше решение поддержит, так как есть очень много мегапроектов, начатые Сандором Ходжаевичем. Ни один президент до сегодняшнего дня, после обретения независимости, таких больших мегапроектов не взялся и не реализовывал. Так? А Сандор Ходжаевич взял за это проекты, смелости набрался и сейчас начинаем реализовывать.
Каким образом жизнь изменилась при Садаме Нуркадиловиче, народ, наверное, сам скажет, я не буду здесь рассказывать, там времени терять. Естественно, жизнь улучшилась на лучшую сторону. Я считаю, что лучше него в данный момент нет того человека, который чтобы мог бы стать президентом. Я не думаю, что народ завтра обратно выберет Равшан Джеймбекова президентом или Азимбек Анаркуловича Бекназарова президентом, или обратно вернет Атамбаева президентом. Я думаю, народ уже более приученный, народ уже знает, народ уже знает цену каждого политика. Поэтому я считаю, что мы правильно делаем. Еще раз, чтобы запомнили, уважаемые журналисты, я не буду баллотироваться в президенты. Так? Я буду поддерживать уважаемого Садама Нуркадиловича. А по части Раима Троимова, уважаемые журналисты, я тоже могу здесь подробно некоторые факты вам рассказать. Да, мы Матраимова, когда после ликвидации Камчик-Ульбаева, произведенной осенью 2023 года, он из страны исчез, Раим Матраимов. Исчез. Он нарушил несколько законов по переходу границы, по незаконный переход границы и все другое. Мы ему несколько раз отправляли людей, чтобы он вернулся. Но он подумал, наверное, где-нибудь спрячется, и мы его не достанем. Нет. Да, он спрятался в Азербайджане. Мы несколько раз отправляли запросов, не могли его достать. У него там были свои, наверное, покровители. Так? Он тоже там нашел свои покровителя, и мы не могли его достать. Но по результатам проведенных спецмероприятий мы его привезли. Что было, знаем мы сами. Раскрывать суть этой спецмероприятия мы вам рассказывать не будем. Самое главное, мы его достали, доставили в нашу страну, так, и в результате чего он выплатил в данный момент, как я уже ранее сказал, 223 миллиона, да? Да, 223 миллиона долларов в казну нашему государству. Дальше он не будет заниматься ни криминалом, ни финансовыми махинациями и ни другими. Если он будет этим заниматься обратно, мы его обратно привлечем к ответственности. А он здесь находится в стране? Да, он в стране находится. Не собирается уезжать? Не знаю, это его воля. Поедет, приедет, уедет, и мы можем и там достать его. Ковчег Кабышаевич, извините меня, Лиза, я извиняюсь за вас. Пожалуйста. Можете, пожалуйста, рассказать по поводу человека, который пытался покуситься на вас, его задержали, многие в соцсетях не верят, что это... Какого человека? Который вам принес пакет. Да. Вот, и многие не верят, что это настоящий агент, может быть, откуда-то. Так, знаете ли, мы особенно Государственный комитет национальной безопасности или органы национальной безопасности никогда не будут задерживать простого или там невинного человека. Это для нас выше наших чести. Мы никогда не опустимся того, чтобы там задерживать невиновного человека. Так? Его виновность доказана всеми материалами уголовного дела. То есть, как он заказывал передачу данной конверта, через кого, все это зафиксировано на видеоматериалах. Так? И он уже признался, кстати, я вам маленький секрет открою, он все это печатал со своим сыном в компьютере своего сына. Так? Своего сына. Мы этот компьютер тоже взяли. Там все следы остались от этого письма. Ну, там тоже были, наверное, какие-то люди, пока он этих людей не раскрывает. Но мы считаем и доказали, что поймали того человека, который действительно, он, наверное, не смог, конечно, мне навредить, но хотел, наверное, напугать. Я думаю, он ошибся, что я человек такой, что не пугаюсь никого. Он признался, да? Ну да, он признался, что... Да, вот а кто его заказал? Ну, мы сейчас это дело расследуется, я, как говорится, все подробности сейчас рассказывать не смогу.
Но я вам уже кое-что рассказал, что он вместе со своим сыном напечатал данное письмо своим компьютере у сына. Последний вопрос сюда, это Корктам деген? Наверное, да. Наверное, подумал, что я поведусь и с ними и испугаюсь, еще другое. Продолжение. Вы допросили потом супругу Чыныбаева? Да. Супруга Чыныбая Акунова всего с этим человеком 5 раз встречалась. 5 раз встречалась. И где она встречалась, и на сколько минут встречалась, все у нас доказательства имеется. Но мы думаем, она как бы, пока еще мы не доказали, что она это заказала. Так? последний вопрос, это факс. Уважаемый господин Тащев, вопрос по международному повестку, по силе. О том, что у нас немало граждан наших заходящих стран воюют. И вопрос такой, несет ли вот это сирийский кризис угроза для Кыргызстана, о том, что там какие работы делаются для того, чтобы туда не отправились граждане Кыргызстана. Нет, знаете ли, мы туда ничего не отправляли, и туда не отправились. Так? Но то, что вы правильно сказали, что там среди этих боевиков имеются тоже наши граждане, у нас тоже имеется такая информация, и у нас есть точные данные, кто там воюет, какие наши граждане воюют. Не только своих граждан знаем, мы даже знаем граждан соседних стран, так, пофамильно, по лицу, полностью. Мы не думаем, что эти ребята нам будут угрожать. Мы готовы к этому как бы вызову. Құрметті журналистер, теңгі конференция чем рация бұзайыз. Мына айтқаныңыздың барына жол бердім. Ешқандай эме жоқ. Общее фото всех собравшихся.